Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Денсаулыгыңыз жакшы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз, жакшыбы? Сизге биринчиден ыраазычылык билдирип кетейин дегем. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Сизди таанып билгенден бери көп нерсени үйрөндүк, билдик. Сиздин айткандарыңызды кылып, врачтарга көп барбай, пайдасы жок антибиотик ичпей, укол албай жакшы неме үйрөнүп калдык да. Азаматсыз. Ошо сизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Анан биздин могу врачтар дагы, калган врачтар дагы качан ушундай сизге окшогон немеге өтүшөт? Ошол сизди аябай ойлондурат, Ооба. Бул жерде негизи Кыргызстанда деле күчтүү врачтар өтө көп да. Бирок ушул жерде мындай да, баягы реально күчтүү врачка попал болуш үчүн мындай пациент ошондой деңгээлде болуш керек экен да. Мен ошондой вывод кылдым да. Мисалы, далилденген медицинаны түшүнгөн пациент мындай оригинальный препарат, женерик, ОРВИде симптомдор менен айыгуу мүмкүн экен. Негизи эле ушул далилденген медицинаны угуп жүргөн пациент мындай чөп чар менен иштеген же бир жөн эле пайдасы жок бир нерселер жазган врачка барбайт да. Көрдүңүзбү? Бул жашоодо баары идеальный эч качан болбойт, бирок кана сөзсүз түрдө изденейин деген адамдардын группасы болот. Алар изденип, өнүгүп, алдыга жылып, өнүктүрүп кете берет. Бир группа адам болот, аларга изденүү, өнүгүү эч кызыгы жок. Только ким эмнени берсе ошону сунуштап коюп, медицинада делечи, көрдүңүзбү, ошол менен өтөт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мен дайыма айтып келем, врачтар күчтүү болсун десек, анда адамдар ар бир карапайым адам медициналык сабаттуулугу мыкты болуш керек да. Ар бир медициналык сабаттуулугу мыкты пациент врачтын мындай деңгээлин жогорулата турган пациентке айланат да негизичи. Мисалы, мен деле ойлойм, мен мисалы практикамда азыр 5200-төн ашуун адам болуп атпайбы? Каждый пациент мага бир жаңы бир нерсе тартуулайт да. Каждый, мисалы, эмесе ошо анемия менен кайрылса, күндө кайрылып аткан болсо деле, уникальный да, өзүнчө, өзгөчө да. Өзгөчө бир ар бир пациенттен өзүңө болгон бир көп нерсени ала аласың да, көрдүңүзбү? Мындайча айтканда, жөнөкөй тилде айтканда, ар бир пациент мени окутат да, үйрөтөт магачы бир нерселердичи, көрдүңүзбү? Ошон үчүн реальный, нормальный өнүгөм деген врач ар бир пациенттен үйрөнүш керек да негизичи. Ошон үчүн мен сунушум өзүм врачмын деп угуп, көрүп, канча информацияларды алып атпайсыздарбы сиздер? Ошол сиздер да мына медицинаны өзгөртө турган адамдарчы. Медицинаны бир нече эсеге жогорулата турган, көрдүңүзбү? Сиз эле мисалы ошол врачка барганда элементарно суроолоруңуз башкача деңгээлде болсунчу, ал врач бизден кийин ойлонуп калат уже, ал кадимкиде ойлонуп, окуп, үйрөнүп, өнүгөт кадимкиде. Бир шаг болсо да алдыга жылат да. Көрдүңүзбү? Ал эми жылбагандар ошол бойдон калып кете берет. Аларга жылып кеткен пациенттер барбайт да, көрдүңүзбү? Ооба, ошондой болот. Бирок биздин элибиз дагы ошону түшүнүп, неме окуп үйрөнүш керек экен да. Сиз азаматсыз, мына сиздей болгон энелер, ошол медицинаны өнүктүрө турган адамдар сиздерсиздер да. Сиз мисалы далилденген медицинаны түшүнүп, ойлонуш керек экен, дары ичүүдө ойлонуш керек экен, жөн иче бербеш керек экен. Диагноз белгисиз болгон учурда бир нерсени жазып берип койсо, иче бербеш керек экен деп ойлонуп баштайсыз да, көрдүңүзбү? Ден соолукка только не обязательно врачтын артынан жүрүү, адам өзү жоопкерчилик алыш керек экен, ден соолугуна өзү аракет кылыш керек экен деп ойлонгон ушундай жарандарыбыз Кыргызстанда көбөйө турган болсо, кыргыз медицинасы башкача деңгээлде өнүкмөк да, көрдүңүзбү? Врачтардын деңгээли өсүп кетмек, баары өнүгүп кетмек. Ошон үчүн мен дайыма айтып келем, бизди күчтүү клиникалар, заманбап технология, баягы аппараттар, врачтардын санын көбөйтүү бул медицинаны өнүктүрө турган нерсе эмес. Медицинаны өнүктүрө турган эң негизги нерсе бул медициналык сабаттуулук, адамдардын медициналык сабаттуулугу да, көрдүңүзбү? Ошол гана өнүктүрөт биздичи.
сиздей болгону аракет кылып, атайын ушул долбоорго катышып, убактысын, акчасын, нервин кетирип, үйрөнөйүн, өнүгөйүн, өсөйүн, жүрө бербейин, оозумду ачып коюп, ар бир врачтын оозун карап коюп, жок өзүм кам көрүн, үйрөнөйүн, алдыга жылайын, билим алайын деп мынакей көрдүңүзбү, ушинтип аракет кылгандар. Ушундай адамдар өнүктүрөсүздөр да медицинаны. Ооба, чоң рахмат сизге. Мүмкүн. Сизди тааныгандан баштап ушу көп аябай үйрөнүп, Абдан кубанычтамын, ошол менин курстарым, туалетный вебинарларым. бумаганы колдончубуз да мурдачы. Ошол деле мына элементарно күн сайын колдонгон туалетный бумаганы колдонбой, элементарно сууну колдонуп калып карасаңыз, ден соолукка кандай влиять этет. Баланын ден соолугуна, өзүңүздөрдүн ден соолукка туурабы? Эң жаман болгон геморрой, актагы баягы ооруларды алдын алат да. Свиш, өтө жаман оорулар бул. Жаман адамды неприятный кылат да баягы. Сфинктердин оорусучу, бирок ошондой ооруну жөнөкөй суу колдонуу менен сиздер алдын алып атасыздар да. Күнүмдүк колдонгон нерсе көрдүңүзбү? Анан мен өзүмдүн суроом бар эле. Неме? Мен могу тизелерим отуруп турганда неме кас курс боло берет да, ал эмне болушу мүмкүн? Ушул жерде эки нерсе болот да. Кээ бир учурда физиологиялык процесс болушу мүмкүн булчу. Чын эле ошол кас курс деген нормально болушу мүмкүн сиз үчүнчү. Экинчи маселе бул патологиялык процесс болушу мүмкүн. Бул жерде эми сизден тактай турган нерсе оору менен коштолобу же эчтеке болбой эле ошондой кас курс болобу? Отуруп турганда эле, анан кээде Оору, бир аз бой, өтө бой, көп бой бир аз барбы? оору болуп калат. Ошо бир аз оору болгон жыл өткөн сайын күчөп атабы же азайып атабы? Көбүрөөк басканда эле ошондой болуп калат да, ооруп калат. Бул уже значит ооруп калып атканы, бул уже ойлонуш керек деген маселе. Бул патологиялык процесске, субклинический фазаларда жүрөсүз да сиз азырчы. Неге мындай болуп атат? Может, сизде остеопороз барбы, же муундарыңызда бир нерсе болуп атабы? Буну изилдеш керек. Же витаминдиңиз азайып кетип, кальций сиңбей атабы? Же эмне мындай болуп атат? Муну жанагынтип терең изилдөө кылып, так диагноз коюп анакташ керек да. Эгерде азыр сиз айтканыңызда, доктор, жок, эч кандай боль жок, көп басам, аз басам, просто кырсылдайт десе, анда бул жерде эчтеке кылыштын кереги жок болчу да. Көрдүңүзбү? А бирок сиз айтып атасыз, жок, көп басканда ооруп калып атат. Анча мынча оору деп атасыз. Бул уже маселе, муну ойлоно турган. Анан көп жумуш жасаганымда омурткаларым дагы ооруйт да. Сөөгүк системаңыз, булчуң сөөгүк системаңыз бул жерде азайып кыйналып баратат да. Көпчүлүк учурда булчуңдарыңыздагы маселелер ушул нерседен чакырышы мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Ошого бул жерде сизди жакшылап көрүп, изилдөө кылып, анан так диагноз коюп иш кылышыбыз керек да бурулкунай. Сизге кайрылсак болобу же эле башка врачка көрүшүп? Болот. Кайрылсаңыз болот. Мен өзүм изилдөө кылып, эмне болуп атканыңызды так аныктап, сунуштамаларымды берем да. Дальше эмне кыласыз? Ошондой болот. Жакшы туруңуз, оорубаңыз. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге дагы ийгилик, бурулкунай. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алдыда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңуздарды жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын, долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон Бекжан Турабеков, анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.